уже собираются вместе со всей страны. Лысые, лысые мужики. Давай скорее брей голову и пополняй наши ряды. Кыргыз эстрада жылдыздары карантин убагында чач алдыруу эстафетасын башташты. Демилгечи белгилүү ырчы Нурлан Насип. Ал өзүнүн Instagram баракчасына чачын алдырган видеосун жарыялап, ырчы, телеалып баруучу жана тамашоочу мырзаларга чач кырдырган эстафетасын өткөрүп берген. Карантин убагында кичине башты эс алдырып, чачты эс алдырайын деп чечтим. Азыр мен ушул видеонун түбүнө чачымды алдыргандан кийин эстафета кылып жолдойм. Бардык кесиптештериме, досторума. Силер дагы эстафетаны туура кабыл аласыңар деп ишенем. Чалкы калтырайын. Нурлан Насип узаткан эстафета эртеси күндөн тартып эле активдүү улана баштады. Биринчилерден болуп алып баруучу Максат Давранов чачын алдырып, шылтоо менен башты эс алдыра турган болдум деп видеосун жарыялаган. Эстафетаны кабыл алган болчубуз. Та-дам! Кандайсыздар барыңыздарга? Бул эстафетаны мен төмөндөгү адамдарга өткөрүп берем. Мен ойлойм, алар да аткарат деп. Чынында Нурлан айтмакчы, карантинде башты эс алдыралы. Эстафетаны уланткандардын катарында белгилүү тамашоочу Эмиль Эсеналиев да бар. Ал да өзүнүн Instagram баракчасына чачын алдырган видеосун жарыялап, тамаша түрүндө азыркы абал тууралуу кыскача кыстырмада айта кеткен. Ассаламу алейкум достор. Кечээ күнү Нурлан досум мага эстафета узаткан экен. Чачтарды, баштарды эс алдырабыз, чачты алдырабыз деп. Анан Нурландай жигиттин эстафетасын четке каккандан уялдым. Кой дедим. Анан кийин мен дагы бүгүн чачымды алдырдым, лысый болуп. Мынакей. Менин башым ушундай экен, бомба түшкөндөй ар кайсы жерине. Эс алып калдым. Мен болсо эстафетамды красавчик Эрмага, Нурсултанга жана ошондой эле Алтынбек Казакбаевге узаттым. Видеонун астына чайт этип коем. Силерди алдыргыла күтөм. Чач алдыргандардын ичинен өзгөчөлөнүп тургандардын бири диджей Улук Сапаров. Алда Нурлан Насиптин эстафетасын улантып, маңдай чачын калтырып, арткы тарабын кырдырган. Мен дагы бүгүн ойлонуп чачымды алдырдым. Жөн алдырбастан ушундай прическа жасадым. Мен өзүмдүн коллегаларыма бул эстафетаны узатам. Азыр бул жерге белгилеп коем. Улантыңыздар, коллегалар. 2 күн мурун Нурлан Насип баштаган эстафета бүгүнкү күндө да уланып жатат. Демек карантин убагында чачын алдырган белгилүү адамдардын видео жана сүрөттөрүн алдыдагы күндөрдө дагы социалдык тармактарда көп кезиктиребиз. Кошумчалай кетели, адистердин белгилөөсүндө чачты алдырып туруунун пайдасы бар. Биринчи кезекте чачты кайраттуу кылат жана суюлган чачты коюлтат. Ошондой эле чач түшүүсүн да токтотууга жардам берет. Простынку сними. Конечно.